اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандарым, жума күндөгү ар бир кадамыңарга Аллах Таала сооптор жазып, билип билбей кылган күнөөңөрдү кечирген болсун. Жараткан Аллах Тааладан жалбарып ыйык жума күндө суранарым, Аллахым баарыбызды бул жашоодо, бул дүйнөдө иман менен, зикир менен, Куран менен, пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашоо насип этсин. Бул дүйнөнү менен коштошордо келиме менен ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп бул дүйнөдөн иман менен өтүү насип этсин. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин пайгамбардын шафааты менен Jannatul Firdavs'ta bаарыбызды бирге болуу насип этсин. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып суранарым, мени угуп жаткан бул жамаатты кыямат күнүндө өзүңнүн көлөкөңнөн башка эч көлөкө болбой калган кезде аршыңдын рахматыңдын көлөкөсүнө бизди алгын я Раббал аламин. Аллахым сенин ыраазылыгың үчүн жыйылган бул жамаатты эч азапка албагын. Аллахым сен жөнүндө сүйлөгөн, сени зикир кылган, сенин диниңди жеткизген бенделерди эч азапка дуучар кылбагын. Аллахым сенин рахматыңды үмүт кылып, азабыңнан коркуп, көз жаш агызган бенделердин көзүн, денесин дозок отунан сактагын. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах жолунда сүйүктүүлөрүм, Жараткан Аллах Табарак ва Таала бизге жана бизден мурдагы үммөткө, биздин пайгамбарга жана бизден мурдагы пайгамбарларга кылган эң жогорку осуят менен сабагымды баштайм. Ал осуят: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва лакад вассайналлазина утул китаба мин кабликум ва ийякум anittaqullah. Садакаллахул азим. Осуят кылдык силерден мурдагы китеп ээлерине, христиандарга, яһудилерге жана ошондой эле силерге да Куран ээлери, о пайгамбардын үммөттөрү, anittaqullah, Аллахтан коркула, таквадар болгула. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах Табарак ва Таала бардыгыбызды адам атадан, Хава энеден жараткан. Бардыгыбыз бир атадан, бир энеден таркаганбыз. Бирок адам атанын, Хава эненин балдарынын арасында байлары бар, кембагалы бар, агы бар, карасы бар, бахылы бар, берешени бар, сараңы бар, колатчыгы бар, таквадары бар, бузукусу бар, сойкусу бар, Кудайдан корккону бар, салих ибадат кылган бенделер бар, дини тайкы, динсиздер бар, имандуу бар, имансыз кафыр бар. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, адам атабыздын жогоруда айтылган бардык балдары, жашы да, карысы да, эркеги да, аялы да бир нерседе бирбиз. Ал нерсе, урматтуу мусулман бир тууган, жашоодо бардыгыбыз, агы да, карасы да, эркеги да, аялы да, байы да, кембагалы да, бардыгы бактылуулукту издөөдө. Кантип бактылуулукка жетемин, кандай болгондо бактылуу болуп жашаймын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кышында контейнерде турган соодагерлер, кечеи күндүз бала багам деп жүргөн жумушчулар, жылдар менен илим окуп, ар түрдүү университетте жогорку билим алгандар, жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган, кайсы жерде көбүрөөк айлык берет экен деп жумуш издегендер, же татынакай сулуу кыздарды издеп үйлөнсөм дегендер, же кооз үйлөрдү жасап, ошол үйдө жыргап жашайын дегендер, бардыгынын максаты бактылуулукту издөөдө. Балким урматтуу мусулман бир тууган, акыркы кездеги биздин мусулман перзенттери, жет атасы түшүнбөгөн Европанын, Американын ырларын уккандар, жаман сайттарга кирип арам нерселерди карагандар, булар да бардыгы бактылуулукту издөөдө. Бирок негизги суроо, урматтуу мусулман бир тууган, жогоруда айтылган баары бактылуулук жолун таптыбы же таппадыбы, ушул суроодо. Күнөкөрлөр, аракорлор, кумарбаздар, дини тайкылар сыртында каткырса да күлсө да,
бактылуулукту тапкан болгон болуп көрүнсө да, алардын ички дүйнөсүндө андай жок бактылуулук. Бактылуулук эмнеде, урматтуу мусулман бир тууган? Бактылуулук кереметтүү Кур'ан-ы Керимде бул аятка кулак төшөйбүз. Аллах Таала Фуссилат сүрөсүнүн 30, 31, 32 аятында мындай дейт: А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Innallazina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. İnnellezine qalu rabbuna Allah. Menin Rabbim Allah, meni jaratuvchum Allah degendir. Summastaqamu. Meni jaratkan Allah'ım var, meni jokton bar kılgan Allah dep Allah'ın jol istaqamu tüz jasasa. Allah'ın körsetken jolu menen jürgöndür. Alarga tatanazzal aleyhim malaika. Alar can berer kezinde Kudaydın jolunda bekem, takvadar bolup din menen jaşagandar. Perişteler can berer kezde tüşötükende alla takhafu. O bende korkpogla imandı bular. Ve la tahzanu. Artыңардан kалтырган bala çakan üçün, dünyög üçün kaygırba. Ve abşiru bil cenneti allati kuntum tu'adun. Allah vada bergen beyiş menen silerge suyunçu bolsun. Nahnu awliyaukum. Biz perişteler silerdin dostorunarbız ey imandı bular. Fil hayatid dünya. Bul dünyada silerdi arakorduktan, parakorduktan, başka nerselerden saktap silerge dost bolup jürdük. Ve fil ahireh. Ahirette de, mürzede de, kıl köpröde de Kıyamet gününde silerge joldoş bolobuz. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Alem ahiretke barganda beyişte silerden nafsаңар emnen iştiha kalasa, emneni kalasa. Walakum fiha ma tad'un. Beyişte siler talap kılgan, Kudaydan soragan bardık nerse var. Nuzulan min gafurur rahim. Siler günöңөрдү keçirgen, meyrimdi bolgan Allah'ın konağı bolup düştüңөр deyt. Urmatlı musulman bir tığan. Faman istaqama ala dinillah. Kim din menen jaşasa, dinge çakırsa, din jolu menen jasasa, al baktılуулuk jolunda jaşayt. Al baktılуу bolup dünyadan ötöt. Kıyamet gününde Kudaydan korkkan takvadarlar menen paygambardın aylanasında terilet deyt. Urmatlı musulman bir tığan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari, İmam Muslim öz kitaplarında çıkargan hadiste Sufyan ibn Abdullah'dan As-Sakafi mınday deyt. Allah ondan razı olsun. Kultu ya Resulallah, kulli fil islami kavlen la es'alu anhu ahadan ba'dak. O peygamber, maga bir söz aytkın, sizden keyin hiç kimden suraşka muhtaç bolboybun. Hiç kimden surauga muhtaç bolbostan jaşayın, maga İslamda bir ulu sözüңüzdü aytın dedi. Sufyan ibn Abdullah As-Sakafi peygamber mınday dedi. Kul ament billah fastaqim. Eğer baktılуу bolup menden keyin de surabastan baktılуу bolup jaşayım deseng, amantu billah, Allah'ın barlığına birge iman keltirdim deginde iman jolunda bekem tüz jaşa dedi. Jaşaoğunda iman menen jaşagın. Fastaqim, Allah Teala Kur'an'da aytat, fastaqim kama umirt ve men tabe ma'ak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabalar uşunday süyetele. Abu Bakr Sıddık bir gün peygamberdin sakalını karasa, peygamberin sakalının 6-7 ak düşüp kalıptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Abu Bakr qarıp kalıpsız ya Resulallah dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyyebatni Hud ve ahvati. Meni Hud suresi, jana Hud suresinin aylanasında kıska süreler beni qarıttı dedi. Ne olup qarıttı? Hud suresi de emne seni qarıttı dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette okudu. Fastaqim kama umirt. Ey Muhammed, Allah buyruk bergendey tüz bolgun. Ve men tabe ma'ak. Seni menen toba kılgandar, senin joluna düşkön imandılar da tüz bolup din menen jaşasın dedi. Urmatlı musulman bir tuğan köngül bul. Kama umirt. Tüz bolgun ey Muhammed, sağa Allah buyruk bergendey. Ayatta kamarat kalaganыңдай jaşa degen jok. Allah buyruk kılganday tüz bolgun. Sen kalaganday emes. Oşondan peygamberimiz Allah kalaganday jaşay alanbı? Allah'ın buyruğun Allah kalaganday tagat karalanbı dep tünükün korkup peygamberdin sakaldары agardı. Korkunuştan agarat eken. Urmatlı musulman bir tuğan. Ayatka köngül burabız. Tatanazzalu aleyhimul malaika. İnnellezine qalu rabbuna Allah. Rabbim Allah degendir. Beni jaratuvchum Allah degendir.
Аларга татанаzzal алейхим малайка. Өлөр кезинде, жан берер кезинде периштелер түшөт экен. Алла тахафу деп не дейт? Жан берелек кезинде коркпогула ахиреттен. Мүрзөдөн коркпо. Мүрзөдөн кийинки суроолордон коркпо. Кыямат күнүндөгү хашырдан коркпо. Мүрзө бар, мүрзөнүн караңгылыгы бар, мүрзөнүн кысуусу бар, жалгыздыгы бар. Бирок коркпогун. Вала тахзану. О имандуулар, иман жолунда бекем жашаган болсоң, кайгырып артыңдан калган бала чакаң үчүн да. Ва абширу бил жаннати лати кунтум туадун. Аллах вада берген бейиш силерге сүйүнчү болсун. Урматтуу мусулман бир туган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра бул хадисти жеткизет. Иннал майит тахзурхул малаика. Өтө турган адам өлүм төшөгүндө жаткан кезде периштелер келет дейт. Фа иза кана ар-ражул салих. Эгер жан берерде турган адам салих иманы болса, иман жолунда намаз менен, ороза менен, зекет менен жашаган болса, калу периштелер айтат экен: Ухрижа айятухан нафсул тайиба. Эй татынакай, жипар жыттуу жакшынакай нафс, чыккын. Канат фил жасати тайиба. Таза денеде жашаган, эй рух, тазалык менен чыккын. Ухрижи хамидатан, макталып чыккын. Ва абшир, сүйүнчү бергин. Бирухин ва райханин, жипар жыттуу бейиш менен, ва раббин гайру газбан. Раббың сени жаратуучуң, сага эч бир газабы жок дейт экен. Имандуудун жаны ошондой оңой чыгат экен. Урматтуу мусулман бир туган. Имам Бухари рахматуллахи жана имам Муслим Абу Хурайрадан чыгарган бул хадисинде мындай дейт. Кал Аллах Таала айтат: "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Мен салих бенделериме даярдадым дейт. Салих ким? Намазында, иманында бекем болгон, дин менен жашаган бенделериме Аллах айтат, даярдадым дейт. A'dadtu. Даярдаттым эмес. Аллах айтат, даярдадым дейт. Бүгүн бир бенденин сага бийлигине жараша, байлыгына кара жараша, сизге бүгүн бир мыйманчылык даярдадым деп ойлонуң. Ар ким өзүнүн кудуретине жараша даярдайт. Бул жерде Аллах a'dadtu, өзүм даярдадым. Ким үчүн? Ли ибадияс салихин. Салих бенделерим үчүн мала айнун раат, көз көрбөгөн, вала узунун самиат, кулак укпаган, вала хатара ала калби башар. Эч бир инсандын жүрөгү акылы элестете албаган нерсени бейиште даярдадым дейт. Аллах салих бенделериме көзүңөр көрбөгөн, кулагыңар укпаган, акылыңар жетпеген, элестетип билбеген нерсени даярдадым дейт. Бирок ошол жерге биз эмне даярдадык? Урматтуу мусулман бир туган. Ошол жерге баруу үчүн биз эмне даярдыгыбыз бар? Кереметтүү Куранда Аллах Таала мындай дейт: "А'узу биллахи минеш шейтанир раджим. Фала та'ламу нафсун ма ухфия лахум мин qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Sajda suresi 17 ayet. Fala ta'lamu nafsun. Eç bir nafs bilbeyt. Eç bir insan bilbeyt. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Közüdörü kuana turgan, közünü suyunta turgan emne Allah jaşırıp koygan alar üçün eç kim bilbeyt. Jazaan bima kanu ya'malun. Alardın kılgan amaldarın sıylığı üçün Allah dayardagan nerseni eç bir bende bile albaydı. Urmatlı musulman bir tuğan. Ova, bul dünyada balkim baktılуу insanlar köptür, bardır. Birok baktılууlardı kantip bilesiz. Abdullah ibn Mas'ud degen sahaba var. Peygamberin en ulu sahabalardan. Allah'ından razı olsun. Mekke'de Kurayşlarga en birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul imansız kafirlarga Kur'an'da kim okuzat degen kezde tuğan ruhu yok, baylığı yok, korgousu yok. Abdullah ibn Mas'ud ya Resulallah men okuzam deydi. Yok sen için korkum. Seni vurup koyuşat, savap koyuşat. Ya Resulallah men okuzam deydi. Mekke'ye gelip Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel mursalin sureni okugan kezde kelip al jerde bardı kafirlar çabıp közlerin kögörtüp köp yerin sındırıp salışat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelip sahabalar kötörüp kelip İbn Mas'ud'du. Ya Resulullah bir tuğanımızdı. İmansızlar uşuncay savalaptır. Ahvalın körün degen kezde sahabalar iyilap kelet. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qarap ağa külüp koyadı. Birok Peygamber'in külgönün hiç kim bilgen jok ele sırrın. Peygamber'in külgön sebebi bul jerde Abu Jahil başkalar urgandı. İbn Mas'ud kiyinçerek Madina Munawwarada bir gazbattan keyin Abdullah ibn Mas'ud bir kafirden başını algandan keyin köter albastan südüröp kelgen kezde Peygamber
Cebrail aleyhissalam maga ушул күндү көрсөткөн, ошол үчүн күлгөнмүн dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, бирок маселебиз бул эмес. Абдулла ибн Мас'уд өтө арык кичинекей инсан экен. Абдулла ибн Мас'уд күндөрдүн биринде пайгамбар менен сапардаш эле. Жолго бара жаткан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дарактын үстүнө чыкканда мисвак үчүн, тишти тазалаш үчүн мисвак сындырып кесип түшкүн dedi. Абдулла ибн Мас'уд дарактын үстүнө чыкты. Кыйналып, дарактын шагынан пайгамбарга мисвак кесип жаткан кезде кичинекей шамал болуп, көйнөгү жогору көтөрүлгөн кезде анын тизесинен асты ушундай ичке арыктыгын көрүп сахабалар күлүштү. Күлгөн кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ма юдхикукум, эмне күлүп жатасыңар? Силердин күлүшүңөргө эмне себеп болду? Эмне силерди күлдүрдү dedi. Мин диккати сакай. Я Расулаллах, анын тизесинин астын арыктыгына күлүп жатабыз dedi. Ушундай ичке экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга мындай dedi. Валлази нафси биядих. Менин жаным колунда болгон Аллага касам ичемин. Иннахума фил мизани асқалу минал ухуд. Силер күлгөн Ибн Мас'уддун тизесинен асты бутунун ичкелиги кыямат күнүндө Ухуд тоосунан оор болот dedi. Силер күлүп жаткан Ибн Мас'уддун ичке болгон буттары кыямат күнүндө Ухуд тоосунан оор болот dedi. Ал эми Ибн Мас'уддан башка бүгүн кээ бир сырткы келбетин оңдоп, жүздөрүн боёп, кийимдерин оңдоп, ички дүйнөсүн караңгы кылгандарчы, иман жолунда болбогондорчу. Аллах Кур'анда Каф сүрөсүнүн 105-аятында алар жөнүндө мындай дейт. Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Кыяматта алардын бир кыпынча да салмагы болбойт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Иннаху ла я'ти ар-раджул азим ас-самин яумал қияма." Кыяматта келбети келишкен, семиз, курсактары чыккан оор киши кыяматта келет дейт. Бирок сооп таразасы жеңил болуп калган кезде, күнөөсү көп болгон кезде өзүнү сооп жакка таштайт дейт. Соом көбүрөөк болсун, сооп жак көк. Ал кезде өзүн таштаган кезде фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Анын бир чымындын канатыча, кыпынча да салмагы болбойт дейт. Каф сүрөсүнүн 105-аятында алат: "Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна." Бул дүйнөдө канча фигураң болсун, канча салмагың болсун, эгер амалың болбосо, бир кыпынча да салмагың болбойт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, чыныгы адилет таразасын эмнени тартат? Сенин салмагыңдыбы? Кийген кийимиңдиби? Жашаган үйүңдүбү? Жок, Аллах Тааланын астына барган кездеги чыныгы таразында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суварикум, валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум." Муттафакун алейх. Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган хадисте Аллах силердин жасадыңарга, денеңерге, келбетиңерге карабайт. Ва ла иля суварикум, сүрөтүңөргө да карабайт. Валакин бирок Аллах карайт янзуру иля кулубикум, жүрөгүңөргө жана жасаган амалыңарга дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн өзүң окшогон чийкеттен жасалган бир бендеге, чийкеттен жаралган бир бендеге жаман көрүнбөйүн, шылдың болбойын деп күнүгө канча жолу күзгүгө көрүнөсүн? Канча сырткы келбетиңди оңдойсуң? Эмне үчүн Аллах карай турган жүрөгүңө бир карап койбойсуң? Жүрөгүңдө Аллахны сүйүү барбы? Пайгамбарды сүйүү барбы? Аллах жана пайгамбар сүйгөн амалдарды сүйүү барбы? Өзүңө сүйгөн иманды башкаларга сүйүү барбы? Урматтуу мусулман бир тууган, ошондон чыныгы адилет таразасында тартыла турган нерсе биздин амалдарыбыз экен. Индал инсан адам баласы Аллах Тааланын таат ибадатынан, намаздан, орозодон, динден алыс боло турган болсо, ал эч качан бактылуулукту таппайт. Дини жок, иманы жок, намазы жок, зикри жок инсан дайым кайгы капада. Канчалык жакшы кийим кийбесин, канчалык жакшы машина минбесин, канчалык жакшы үйдө жашабасын, анын күнөөлөрү, жасаган иши дайым ичинде ички дүйнөсүн таркылат. Урматтуу мусулман бир тууган, күнөөлөрдүн эң биринчи кесепети, жасалган күнөөнүн эң биринчи кесепети ар бир инсандын
ички дүниесінен bir тардық жашауына. Көңіл бұр, балким сенің де башыңда болған. Күнөө қылған күнің келіп бала чақаңа насаат айта албайсың. Өмір жолдасыңның жүзіне тигилип қарай албайсың. Урматтуу мусулман бир туган, Ибн Аббас мындай дейт: "Инна лил хасанат нурун фил қалб." Сооп иштерде хасанат, сооп иштер жүзүңүзгө нур берет экен. Вадиан фил вадж, жүзүңүзгө жарыктык берет экен. Васиатан фир ризк, рызкыңызга береке берет экен. Ва махаббатан фи кулубин нас, сооп иш кылган адамды башка адамдардын жүрөгүнө Аллах сүйдүрүп коет экен. Ва инна лиссайя зулматун фил қалб, ал эми күнөө жүрөгүңө бир караңгы точка болот экен. Васивадан фил вадж, жүрөгүң эле караңгылык эмес, жүзүң да карарат экен. Ва вахнан фил бадан, денеңде кубаты болбойт экен. Ва бугдатан фи кулубил халк, Аллах жараткан махлуктардын адам гана эмес, Аллах жараткан бардык махлукка жаман көрүнөт экен күнү көрбенде. Жабир ибн Абдуллах Аллахдан разы болсун. Мындай дейт: "Ман касра салату бил лейл, хасана вajhu бин нахар." Кимнин кечки намазы көп болсо, түнгү намазы көп болгон адамдын жүзүндө нуру, кооздугу көп болот дейт. Урматтуу мусулман бир туган, "Ва ман юридиллаху ан яхдияху яшрах садраху лил ислам." Аллах Куранда мындай дейт: "Фаман юридиллаху ан яхдия." Аллах кимди туура багытка баштайм десе, яшрах садраху лил ислам, анын жүрөгүн ислам жолуна багыттап коет. Исламда анын жүрөгү кеңейет. Ва ман юрид ан юзиллах, Аллах кимди адаштырам десе, яжал садраху даййқан, анын жүрөгү ички дүнөсү тар. Хараjan кааннама ясаду фис сама, асманга көтөрүлгөн сыяктуу дем ала албастан кыйналат. Казалика яжалуллаху ар-риджса алаллазина ла юминун. Аллах имансыздарга ушундай нажасат нерсени жүрөгүнө уюштуруп коет. Урматтуу мусулман бир туган, эмне үчүн жогоруда айтылган алкаштарды арагы, бузуклары кумары, зехт сойкулуктары, уккан арам музыкалары, же болбосом казинолору эмне үчүн аларды бактылуу кылган жок? Ичкен арагы, арамга карагандыгы эмне үчүн алардын жүрөгүдө кенен кылган жок? Алар күнөөдөн кийин кубанышабы? Күнөөдөн кийин кайгырат. Эмне үчүн урматтуу мусулман бир туган? Себеп Аллах табарак ва таала инсандын бул денелерди, инсанды эмне үчүн жараткан? Жаралган нерсени, бу Аллах жараткан нерсени аткарбай турган болсо, жашоо оор болот. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Инсандарды, жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Ибадат үчүн жаралган денеңди башка жолго иштетсең, эч качан бактылуу боло албайсың. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах табарак ва таала денебизди, рухубузду бир вазифа, милдет үчүн жаратыптыр. Ал милдет жаратканды таанып, жаратканга баш ийүү. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туган, денелерин, Аллах жараткан көзүн, кулагын, тилин, жүрөгүн, денесин, мүчөлөрүн Аллах жараткан жолго эмес, Аллах каалаган максатка эмес, туура эмес жолго иштеткендер бактылуубу, бактылуу эмеспи көрөлү. Бүгүн урматтуу мусулман бир туган, эң дүнүйөдө асылып өлгөн, өзүнүн муунткан, эң экономикасы көтөрүлгөн Америка, Англия, Швеция, Европа мамлекеттеринде канчалаган адам өлөт. Мисалы Америкада 25 000 жаш балдар, жаштар муунуп өлөт экен жылына. Эң азында. Европа мамлекеттеринде ошондой. Неме үчүн? Эмне үчүн буларды арак бактылуу кылган жок? Булар эмне үчүн асылып өлүп жатат? Арак ичкенге арак жокпу? Же бийлейин десе булар бара турган, танса кыла турган жер жокпу? Же эс алып бара турган башка шаарлары жокпу? Же болбосо буларды бирөө зинадан тыйдыбы? Арактан тыйдыбы? Кумардан тыйдыбы? Жок. Булар каалаган нерсени аткарат. Буларда эркиндик деп адамга таандык болгон табияты, адам табияты жасабаган чектен да чыгып кетишкен. Бирок урматтуу мусулман бир туган, алар көздөрүн Аллах разы болгон жолго иштетпейт. Алар эмне үчүн өлүшөт? Урматтуу мусулман бир туган, эмне үчүн ошондой арагын, бузукулугун, сойкулугун, башкасын асылып өлүүгө, муунууга алмаштырып жатат? Бул жооп ачык айкын, мунун жообу Аллах Куранда мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ман а'рада ан зикри
fe inne lehu maişeten danka. Kim menin esterüümden, menin dinimden yüz ügürse, imansız yaşasa, ağa oğur yaşo, dank degen yaşo ötök tar yaşo. Mal mülk menen, maşine menen, ayal menen, başka menen baktılы bola albaydı. Urmatlı musulman bir tuğan, alarda oğur yaşo, her bir жүрген kezde. Saparlarında, üylerinde, tamak jegende, içimdik içkende, uykusunda daima bir tardık menen yaşaydı. Yaşoğdan baktılы emez. وَمَنْ اَعْرَضَنْ zikri. Allah'ın zikriden yüzü gürgen için. Allah Kur'an'da diyor, سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرْ رُعْبِ. Mağa iman kettirmegen kafirlardın yüreğine bir korkunuş verip koyuyorum deydi. Yaşoğdu daim korkunuşta bular. Biz nesini jogatıp koyuyorum. Ayalımdan ajırap kalam. Başka her nerseden korku verir. Urmatlı musulman bir tuğan, bir İslam alımı mınday deydi. İslam alımlarının birisi, men Avrupa'da darlanğanı en çoğun bir baylardan başka, biyligi varlardan başka kirbegen bir oorukanaga darlanğanı bardım deydi. Meni darlagan profesör, doktor, vraç kündördün birinde menden mınday suradı deydi. Sen musulmansın mı? Ben dedim, ova men musulmanmın. Mende bir problemim var. Seni menen kengestem dedim deydi. Uğasın mı benim problemamdı, başıma kelgen tүйшük kıyınçılığımdı. Men aytım uğayın. Ne deysin desem, mende akçam köp dedi deydi. Jana körüp turganday sen en jogorgu darıkanada, en jogorgu mansapta işteymin. Mende en jogorgu profesör, başka degen akademik degen naamdarım var. Jaşoğdağı bardık jırgalçılıktın barın kördüm. Araktı içtim türü menen. Zinanın türü menen jasadım. Mamleketlerden esala turgan bardık barbagan şaharlarım kalgan yok. Oşoğa karabastan daim içimde bir jaşoğumdan baktısızlık sezem. Keyede muğunup ölgüm kelet. Özümdü etajdan taştağım kelet. Köptögen psikologturga köründüm. Biroq hiç içimdeki baya baktısızlıkты joya albadım. Daim jaşoğdan razı emesmin. Ne oldu mağa? Ağa men mınday dedim. Senden surayın anday bola turgan bolsa. Sen eger közüңdü kuvantam desең emне kılasın ey vraç dedim deydi. Közümdü kuvantam desem, jakşınakay ayaldarga karayмын, jakşı kooz жерlerге karayмын. Al эми sen kulağыңды kuvantam desең, uğu organыңды kuvantam desең, baktılıq emне kılasın? Jakşı ırlарды uğamын, jakşı sözdөрдү uğamын, komplimentler uqqum kelet deydi. Koşomotçulardın sözünü uqqum kelet. Eger sen murduңdu jırgatam desең emне kılasın? Atır jıttayмын, baktarga baramın. Eger sen bardıq suralarda berdim deydi. Emne üçün sen közüң menen muzika uğup közüңdü kuvantpayсың dedim. Emne üçün kulağың menen jakşı nerseni jıttap kulağыңды kuvantpayсың dedim. Al surooga taң kalıp, balki surooga emes, joğuna emes surooga da düşünbey kaldı. Andan keyin bul mümkün emes ko dedi. Közdü köz köre turgan nerse kuvanat. Anda mınday dedim. Wala yumkin itamatta bihal anf. Köz köre turgan nerse menen murun hiç kaçan es albaydı. Anday bola turgan bolsa tuura. Meni surooma tuura жооп berip jıtasın. Men kalagan nersege emi jettin. Sen jaşoğundan tar, malı mülkün, baylığın, biyligin bari var. Biroq jaşoğdan narazı ekensin. Men sağa aytayın. Köz sezimi menen kulak sezgen nerseni sezip bolobu. Murundu közün oruna almaştırsa bolobu. Uşul suroolordu berdim. Biroq oşonda ele közüңdü kuvanta turgan nerse kooz körünüş bolsa, murduңa jakşı jıpar jıttı bolsa, kulağың jakşı uga turgan nerse bolsa, al эми жүрөгүңдү эмне менен кубантасың? Senin tardığın, jaşoğuң al жүрөктө sezim bul. Bunu kanday ketiriş gerek? Al жүрөктүн bir gana baktılılığı emnede? La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deyip imanga kelip. Jaratkan Allah'ını tanıuda, jaratkanга sajda kılıuda, jaratkanın jolun bilүүdө. Jaratkanın астына kelip sajda kılıp, ya Rab, çekеңди Allah'a koyasın. İçindeki kaygıngda aytasın. Al kezdе sen oşol baktılılık sezesin. Al kişi orundan tura kaldı deydi. Turup,
İslam жөнүндө мага китеп берчи. Bir kança күндөн кийин менин бөлмөмө келип, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammadan Rasulullah. İçki dünyamdagi бардык кайгы капа кетти. Мен бактылуулукту эми таптым деп иманга келди дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Бактылуулук жаратканды таанууда экен. Жаратканга келип, ийилип рүкү кылуу, сажда кылууда. Арзыңды өзүңө окшогон чийки эттен болгон бенденен тилеп эмес, же уйдан, же таштан эмес. Жаратканга жалбарып, жараткандан сурагандыкта. Жараткан Аллах Таала мындай дейт: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. يا أيها الناس o insanlar, bir gana imandууларга кайрылуу эмес, Аллах мындай дейт: يا أيها الناس o insanlar قد جاءتكم موعظة, силерге насаат, үгүт насаат келди. Кимден? Min rabbikum, Rabbыңардан. Ал Куран. Ва шифа, ал жөнөкөй Куран эмес, шифа. Эмнеге шифа? Lima fis sudur, içki dünyöңөрдөгү тарлыкка. İçki dünyöңөргө şifa al. Wa hudan, jana силерге туура багыт берет. Wa rahmatan lil mu'minin, имандууларга рахмат, мээримдүүлүк жолду көрсөткөн ал кереметтүү Куран. Урматтуу мусулман бир тууган. Таң калабыз. Бактылуулук өзүбүздүн колубузда. Бактылуулуктун жолун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардыгын көрсөтүп кетти. Эмне үчүн? Ошол жолго түшө албайбыз. Самихна я Расулуллах ала тaqsirina fi atba'i sunnatik. О пайгамбарым, бизди кечиргин. Бактылуулук жолду сен таштап кеттиң. Биз сүннөтүң менен жашай албадык. Самихна li'annana ma qaddarna haqqa qadrik. Бизди кечиргин, о Расулуллах, сени кадыр барктай билбедик. Самихна li'annana ma arifna kıymetek. Bizdi keçirgin, o Resulallah, seni bağlay bilmedik. Senin bağlılığını bağlay almadık. Samihna li'annena lem netemessel emruk ve lem nectenib nehyek. Bizdi keçirgin, o peygamber, sen buyurgan nerseni atkarmadık. Sen tıygan nerseden tıyılmadık. O peygamber, bizdi keçirgin, sen körsötkön, sende bar sıfat menen sıfattay almadık. Oşol sıfat menen yaşay almadık. Bizdi keçirgin, o peygamberim, biz üçün sen tişlerin sındı, denelerin kan boldu, but kiyimlerin kanga kondu, toldu. Biz anı bağlay bilgen jokpuz. Keçirgin bizdi o Resulallah. Amir degen, Şi'be Amir, Bani Amir. Bani Amir urusunun örönünde 3 yıl kısımga alındın. Tamak jegen joksun, suga toygon joksun. Oşol jerdegi çöptörдүн тамырын жеп, бизге дин жеткизем дедиң. Биз сен жеткизген дин менен жашай албадык. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах бизди кечирсин. Жана биздин эже карындаштарды кечирсин. Ал эже карындаштарыбыз пайгамбар айткан сыяктуу денелерин жабып жүрө алган жок. Бирок канчалык кемчилигибиз болбосун, жүрөгүбүздө дагы эле я Расулаллах сага болгон сүйүүбүз бар. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай дейт. Бул хадисти угуу үчүн бир салават. Вадитту ан лaqitу ихвани. Үмүт кылат элем, сагындым, куса болдум, бир туугандарымды көргүм келет дейт. Пайгамбар бул хадисти айтып бир канча ыйлады. Сахабалар жанында я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, эмне үчүн ыйлайсың? Ма юбкик? Эмне үчүн ыйлайсың десе? Вадитту ан лaqitу ихвани. Ыйлаганымдын себеби бир туугандарымды көргүм келип жатат. Ошолорду канааттыңай көрсөм деди. Факала асхабун наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбардын сахабалары, авалайса наху ихванук, биз сиздин бир тууганыңыз эмеспи? Кала антум асхаби, жок, силер менин сахабаларым, жоро жолдошторум. Валакин ихвани аллазина аману би ва лам ярауни. Мен сагынган бир туугандарым алы келген жок. Алар менин хак пайгамбарлыгыма иман келтирет, мени көрбөстөн менин жолумда жүрүшөт дейт. Пайгамбар биз күнөкөр бенделерди, сиздерди сагынып ыйлаган экен. Урматтуу мусулман бир тууган, биздин жүрөгүбүздө ошол пайгамбарга кусалык барбы? Аны сагынабызбы? Эмне үчүн сүйө албайбыз аны? О Аллахтын элчиси,
Allah'ım göğe olsun, ova biz suyuyoruz. Jana kıyamatta senin katarında, jeleginin aslında tirilүүdү ümit kılabız. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Jaratkan Allah Taala keremeti Kur'an'da mınday deydi. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Aytqın ey Muhammed. In kuntum tuhibbun Allah. Eğer sizler Kudaydı süysöňөр, fattabi'uni. Meni erçigile. Menin jolum menen jürgüle deydi Peygamberimiz sallallahu. Yuhibbukumullah. Allah Peygamberin joluna түссөк, Peygamber diye etsek Allah bizi süyöt. Ve yaghfir lakum zunubakum. Allah günöňördi keçiret. Wallahu gafurur rahim. Allah keçirimdүү jana merimdүү. Peygamberimiz Allah Taala aytqın ey Muhammed, in kuntum tuhibbun Allah. Ümmetin ayt. Ey ümmetim eğer Kudaydı süysöňör, meni erçigin dep aytqın. Eğer Kudaydı süysöňör, Peygamberdi erçigile. Peygamberdik erçiseňer, Allah silerdi süyöt. Allah günöňördi keçiret. Allah keçirimdүү jana merimdүү. Hurmatly musulman bir tuğan, Allah Taala aytat: "Ve ma atakumur rasul fakhuzuh." Peygamber emne alıp kelgen bolsa аны algıla, karmagıla, atkargıla. "Ve ma nahakum anhu fantahu." Peygamber emneden tıygan bolsa tıyılgıla. "Vattaqullah, innallaha şadidul iqab." Allah'dan korkula, Allah'ın azabı kattуу. Kimde kim? Peygamber körsetken jol menen jaşabasa, anın aytkanын atkarbasa. Hurmatly musulman bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en birinci azançısı Hazreti Bilal. Allahu Akbar. Azandı alamga kötörgön, Allah'ın ismin jariya kılgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu sahabası Hazreti Bilal. Hurmatly musulman bir tuğan. Albatta surasam Peygamberdi süyösünmü desem ova dep жооп beresin. Birok Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed degen ündü, Muhammed degen at tukkan kezde jürögiň emne payda bolot. Jürögiň bir kıymıldayby. Jürögiň emne degen sezim kelet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün men silerden biröňörgö adaşıp jol izdep, birödün üyün izdep, je bir dükönde izdep kelgen kezde adresi tuğra aytsam, tuğra barasız. Bul жерден оңго кайт, солго кайт. Андан кийин сен айткан жерге жетесиң десе, канча разы болосуң? Мага рахмат деп, ийилип, разылыгын билдирип кетесиң. Мен сага бир жол көрсөткөнүм үчүн. Ал эми пайгамбар сага эки дүйнө бактылуулук жолун көрсөтүп кетти. Эмне үчүн пайгамбарга болгон сүйүз Мухаммед деген үндү уккан кезде жүрөң эмне үчүн кыймылдабайт? Hazreti Bilal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e azançı boldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan koştoşup ketken kezde, dünyadan ötken kezde Hazreti Bilal Peygamber'in birinci halifası Hazreti Abu Bakır'ın canına geldi. Ya Abu Bakır, ya halifata Rasulillah, o Peygamber'in orunbasarı maga ruhsat bergin, men Madina'dan başka jaka keteyin. Peygamber ötkenden keyin Madina'dagı jaşoodun tattуулугу maga kalgan jok. Emne üçün? Oňga bassam, solga bassam, meçitke kelsem, Peygamber menen ötközgön kündör elestetip, sebep Hazreti Bilal ertenki namazga kelişten murda Peygamber'in hujurasına, bölmösüne kelip, "As-salatu hayru minen nawm ya Rasulallah." O Allah'ın elçisi, namaz uykudan jakşı deytilem. Azır men kelgen Peygamber jok. Ruhsat berseň, din üçün jönököy emes, din davat kılış üçün. Peygamberden üýrengen nerseni başkalarga jetkizүү üçün maga ruhsat ber deydi. Anda Hazreti Bilal Abu Bakr Sıddık mınday deydi: "Ey Bilal, kalgın. Peygamberga azan aytkan siyaktуу bizge de azançı bolup kalay bergin" deydi. Anda Hazreti Bilal Abu Bakr Sıddık'a karap mınday deydi: "Sen meni eger buyrugumdu atkarat dep kulduktan, boştondukka çıkargan bolsoň, anda senin buyrugungdu atkarıp uşul jerde Peygamberden keyin de azançı bolup senin janыңda kalayın. Eger meni Allah üçün boştondukka çıkargan bolsoň, Allah'ın joluna koygun, men Kuday joluna çıkıp keteyin" deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifası bu sözden ki men seni Allah üçün boşotkanman kulduktan. Allah jolunda Allah'ın dinin jetkizүү üçün kalagan jagыңa bar деген кезде Şam mamleketine, bugünkü Dimash şaharından biraz jakыныраак жерге kelip, iman İslamga çakırıp oşol jerde jüret. Kündördün birinde Hazreti Bilal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tüşünde körüp, Peygamberimiz "Ma hazil cefa ya Bilal, ama ana'l vakt en tazurana."
Ey Bilal, мынча бул боору каттуулук, таш боорлук. Мени зиярат кылгыла турган убагың келген жокпу? Мени сагынган жоксунбу? Мындай таш боорсун деген түшүнө кирди. Hazreti Bilal ошо Шам мамлекетине барып үйлөнгөндө. Эрте менен турду да аялы менен коштошуп пайгамбардын зияратына келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мүрзөсүнө туруп: "Ассаламу алейке я Расулаллах, ассалату вассаламу алейке я Хабибаллах, ассалату вассаламу алейке я Расулаллах." Пайгамбарга дуа саламдар айтып жаткан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын неберелери Хасан, Хусейн келип калды. Келип: "Я Билал, тайтабыз бар кезде Мадина шаңданып, сенин азаның өзгөчө эле. Тайтабыз менен жашаган күндө эскертип, бир азан айтсаң" деди. Пайгамбардан башкага азан айтпайм, Мадинада айтпайм деген элем. Бирок пайгамбардын неберелери суранган үчүн муну кыя албайм деди да, Масжид Набавинин үстүнө чыгып: "Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллах улуу! Бардык нерседен. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Күбөлүк берем, Аллах жалгыз. Аллаху акбар" азан айтылган кезде Hazreti Bilal'дын үнүн угуп, Мадинада эркек аял, жаш карысы бардыгы эмне болду, пайгамбар тирилдиби дегендей, пайгамбардын кезидеги азан деп бар үйдөн чыгып келишти. Hazreti Bilal: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Күбөлүк берем, Аллах жалгыз. Бирок ашхаду анна Мухаммадан ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах." Мухаммад деген жерге келген кезде ый менен ыйлап толук азанды уланта албай калды. Мухаммадан Расулуллах. Hazreti Bilal'дын азанында Мухаммад деген үн жүрөгүн эзетеле. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Бул китебі, бул окуяны жазган көптөгөн алымдар айтты. Мадина Мунавварада пайгамбар өлгөн күнү жана Hazreti Bilal'дын Шамдан келип азан айткан күнүндөй көп адамдар ыйлаган эмес дейт. Эң көп ыйлаган адам ошол күндөр болду дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул хадиске кулак төшөдө, андан кийин өзүңдүн иманыңды бир таразыга салып көр. Бул хадисти угуудан мурда пайгамбарга бир салават. "Ма мин маликин муқарраб ва ла мин набийин мурсал илля ва даъвату яумал қияма я раб саллим саллим." "Ма мин маликин муқарраб." Аллага эң жакын болгон, "Ма мин малекин муқарраб." Аллага эң жакын болгон периште ким болбосун? Жабраил, Микаил, Исрафил. Алланын эң жакын периштелерди. "Ва ла мин набийин мурсал." Жөнөтүлгөн пайгамбар, Адам ата, Ибрахим алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, Нух алейхиссалам, бардык пайгамбарлар. "Илля ва даъвату яумал қияма." Кыямат күнүндө алардын дуасы: "Я Рабб саллим саллим." "Ey Раббым, мени куткар, мени аман кыл, азаптан куткаргын" деп ар ким өзүн тилейт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, "Я Рабб саллим саллим." Илля бирок бир гана адам бар экен. Хабибуна, сүйүктүүбүз, ва хабибук. Жана сенин сүйүктүү пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарга бир салават. Мындай дейт: "Я Рабб, уммати, уммати." "Ey Rabbim, ümmetimdi aman kıl. Ümmetimdi azaptan sakta. Ümmetimdin azabın jеңил kıl. Суроолорун жеңил кыл. Ya ummati, ummati." Ушундай пайгамбар сүйүүгө татыйбы? Ушундай пайгамбардын сүннөтүн таштайсыңбы? Ушундай пайгамбарды кадыр бартабайсыңбы? Ушундай пайгамбардын артынан эмне үчүн жүрбөйбүз? Аллах Кур'анда айтат: "Ликулли имриин минхум яума изин ша'нун югни." Ал кыяматта ар бир адамдын өзүн алек кылган, өзүн тынчын алган башына келген түйшүгү бар. Пайгамбарларда, периштелерде жаным, жаным сакталса, Кудайым мени сакта дейт экен. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умматим, бир бекем турган үммөтүнө үчүн кайгырган пайгамбарыбыз. "Я Рабб, уммати, уммати." "Ey Rabbim, үммөтүм ким? Ал сени менен мен." Урматтуу мусулман бир тууган, ушундай пайгамбардын сүннөтүн унутабызбы? Мунун артынан эмне үчүн жүрбөйбүз? Ал бизге эки дүйнө бактылуулук жолун көрсөтүп кетти. Бактылуулукту издесең,
аны батыштан чыгыштан эмес, пайгамбардын сүннөтүнөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам калтырган Курандан жананы сүннөтүнөн табасың. Пайгамбар Расул хуал хадил арвах иля билад афрах. Ал пайгамбар адамдардын рухтарын акыйкы тамаша той боло турган кооз жерге, бейишке баштай турган пайгамбар. Эмне үчүн жолун жолдобойбуз? О, эртеңки намаздын сүннөтүнө турбаган бенде. Эмне дейсиң кыяматта пайгамбарыңа? Хижап кийбеген, денесин, уят жерин, авратын жашырбаган карындашым. Менин үстүмдөн күлсөң күл. Абдушкур былжырайтты. Кайсы молдонун давачынын үстүнөн күлсөң күлгүн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн жолудан алыс болбо. Пайгамбарга эмне дейсиң? Эртеби кечпи? Анын шафаатына муктаж болосуң. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүүгө болгондагы бир мисалдардан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде менин сахабаларымды сөкпөгүлө, сахабаларды тилдебегиле. Силердин бирөөңөр Ухуд тоосу, 6 километр турган тоо. Ухуд тоосундай алтын күмүш Кудай жолунда кайрымдуулук кылсаңар да, менин сахабамдын жасаган бир кыпынча жарымына да жетпейсиңер дейт. Сахабалар ар бири жылдыз сыяктуу. Кимисинин артынан туура жүрсөк, асхаби каннужум би айхим ихтадайтум ихтадайтум. Менин сахабаларым жылдыз сыяктуу. Кайсы жылдыздын артынан жүрсөңөр, хидаят туура багыт табасыңар дейт. Заманыбызда Кур'ан-ы Кәрімді жаттаган бир жигит, бир устаз шейх айтат. Кур'ан-ы Кәрімді жаттаган дейт. Жашы 30-да. Жашы канча деген? 30 жашында. 15 жылдан бери тахаджуд эч каза кылбаптыр. Тахаджуд намазын эч каза кылбаптыр. 15 жылдан бери имамдын 5 вак намазда Аллаху акбар деп биринчи такбирден эч кечикпестен келиптир. Дайым биринчи такбир деген. 15 жылдан бери. Күндөрдүн биринде кичине гурур ичиндеги бенделик эмес кармайт да, шейх устазга келип, "Шейхим, биз менен сахабалардын эмне айырмасы бар?" дейт. Мисалы мен өзүмдү айтайын, менен сахабалардын айырмасы эмне дейт экен? Мен эмес, ошол жигит. Имам жигитке карап, "Эртең баамдаттан кийин сурооңа жооп берейин" дейт. Суроо куптан намаздарында болот. Сурооңа эртең жооп берейин дейт. 15 жылдан бери тахаджуд каза болбогон жигит. Ошол күнү келет да куптандан кийин тахаджудда каза болот, баамдатка шашылып турат, кечигип. Келип имам менен намаз окуйт. Намаз окугандан кийин имамдын жанына келип ыйлап баштайт. "Имам, майыпке, эмне болду? Эмне ыйлайсың? Ыйлаганыңдын себебин айт, балам. Кече мен сизден сурабадымбы? Сахабалар менен айырмам эмне деп?" "Ооба сурадың. Түшүмдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң колунда бир сахаба, сол колунда мени кармап туруптур. Кокустан пайгамбарды көздөй бир машина жылып келаттыр дейт. Эгер ошо машинени токтотпосо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды депсеп кетмек. Түшүндө пайгамбарыбыз мага карап, "О үммөтүм, бул кырсыктан мени сакта" деди. Мен чуркадым. Машиненин дөңгөлөгүнө таш коеюн, башка нерсе мени токтотоюн деп, бир канча чуркап, айлам жок, эч нерсе тапкан жокмун дейт. "Келип, я Расулулла, токтотууга эч нерсе тапкан жокмун" деди дейт. Деп жооп бердим. Оң жагыда сахабага, "Мени бул кырсыктан сакта" деди, чурка барып балконго жатты дейт. Дөңгөлөккө жатты сахаба. Кылдырап келе жаткан машинени токтотту дейт. Мен сахабага тең келе албайт экенмин. Чыныгы сүйүү ушул экен. Мен Куранды жаттаганыма, 15 жыл биринчи сафта намаз окуганыма маарканып, кубанып жүрүпмүн дедим дейт. Анда сурооңдун жообун өзүң алыпсың дегенден кийин жигит экинчи суроон берди дейт. "Устазым, шайхым, эмне үчүн тахаджудка тура албай калдым" деди дейт. "Тахаджудка тура албаган себебимди айтпайсызбы?" дегенде шейх мындай деди устазы. "Балам, сахабага өзүңдү теңеген үчүн Аллах Тааланын сага берген бир
укубаты же азабы сыноосу деди. Урматтуу мусулман бир тууган, тилекке каршы бүгүн кээ бир инсандар келип алып, ошондой улуу инсандарга да өзүнүн тегиңиндер бар. Кудай сактасын. Аллах табарак ва баарыбыз угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Жүрөгүбүзгө Алланын пайгамбарын сүйүүнү насип этсин. Аллах пайгамбар сүйгөндөрдү сүйүү насип этсин. Аллах жана пайгамбардын сүйүүсүнө алып бара турган амалдарды аткарууну Аллах сүйүү насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.